Соншо программасы өзгөчө сонун манайда эфирибизди баштаганы турабыз. Бүгүн ким конокто деп кызыктар болуп турсаңыздар, өзгөчө ырлары менен көптөгөн көрөрмандардын жүрөгүн орун алган. YouTube каналында ырлары миллиондогон көрүнүп топтогон эстрада жылдызы ким десеңиздер, албетте бул Алмаз Шадаев. Кол чабуулар менен тосуп алабыз. Саламатсыздарбы? Кош келдик. Келиңиздер, кандайсыз? Жакшы бияқына. Жақсы шашып келтесенча. Үйдөн эле атайын уктап калыптырбыз. Да, бирдеке өткөндө ошончо. Кандай жүрөсүз? Негизи эле кыргыздарда эмне жаңылыктан кийин башталат го, бирок сиздин жаңылыгыңызды буюрса кыргыз эли жалпы күтүп аткан учуру, себеп дегенде гастролдор көп. Буюрса барыңыздарга көңүлдүү кеч, жалпы көрөрмандар. Бизде ошо жаңылыктар сиз айтып өткөндөй эле жакында гастролубуз бар. Ошол буюрса Каракол шаарынан башталат. Анан Баткен жакты өзү өркүлөс буюрса. Канча шаарда болосуз? 7-8 шаарга, 7-8 шаарга буюрса. Сизден сырткары дагы кимдер болот? Негизи эле концерт жөнүндө дагы маалымат айтып өтсөңүз. Концертке негизи көптөн бери гастроль кыла электин. Акыркы 4 жылдан бери пандемия болуп кетти. Андан кийин антимитип атынан быйыл кичине элибизде тынччылык болуп атат окшойт. Анан Каракол шаарында 16-дан башталат, 18-и Баткен, 10-ту Кадамжай болуп ушинтип улап кетебиз. Концертте мен өзүмдүн сахнадагы инилерим, Калыс Жакыпов, Самат Аманов, Кыз Сайкал буюрса жакшы барып концерт берип келебиз деп ойдобуз да. Анда сизге ийгиликтерди каалайлы. Негизи эле гастролдо болгон концерт менен мындай Бишкекте болгон концерттин сизге кандай айырмасы бар? Кайсынысы сизге жүрөгүңүзгө жакын? Негизи Бишкекте концертте баягы бияк борбор болгондон кийин аябай жоопкерчилик күч, камералар тартат, баардыгы сен эме болот. Бияка башкача көңүл бурасың чындыгында. Ошондо гастролго көңүл бурбайм деген турасызбы? Гастролго да көңүл бурулат, бирок чынын айтканда ушу баягы Бишкектегидей декорация алып бара албайбыз, экрандарды алып бара албайбыз дегендей. Анан Бишкекке негизи жакшы көңүл бурулат да. Сахна жасаганга, ал эми гастролго болсо, ошо өзүбүз барып ошол жакта элдин манайын ырларыбызды тартуулап келгенге эле бир мүмкүнчүлүк болот да негизи. Бирок ошондой болсо дагы кызыктуу окуялар менен коштолсо керек. Бирок сөзсүз албетте. Негизи Бишкектеги баягы залды көп көрө албайсың го. Гастролдон болсо наоборот эме да. Эл менен жакшы кеңири таанышып кенен сүйлөшө аласың да. Чыныгы эмоцияларды да ошол жактан көрөт экенсиз. Негизи эле бул май айы майрамдарга анан концерттерге бай болуп турат. Андыктан ардактуу көрөрман, эгерде сиз сааттын башынан билетти утканга жетишпей калсаңыз азыр сонун мүмкүнчүлүк десек болот. Себеп дегенде Алмаз мырзага өзүңүздүн өзгөчө, оригиналдуу, кызыктуу сурооңузду берип, эң эле кызыктуусуна биз чакыруу билетин тапшырганга даярбыз. Андыктан түз байланышка чыксаңыздар болот. Биз сизди күтүп жаткан учурубуз, ардактуу көрөрман. Ага чейин болсо Алмаз мырзага даярдалган биздин кыска нуско суроолорубуз бар. Баары жакшы элеби? Жакшы эле. Башка жерде каякта эле учуп жүргөндөй атасыз? Жүргөндөй атам. Сөлөкөтүм калып кетпесин, башка жакта жүргөндөй атам. Бизге келиңиз, бизге кайтыңыз деп эле. Суроолор болсо эң жөнөкөй, кыска нуска жооп беришиңиз керек. Анда даяр болсоңуз баштайлыкпы? Же учуп келесизби? Учуп келдим. Келдиңиз, болду. Анда баштайлы. Күнүңүз эмне менен башталат? Күнүм эмне менен башталат? Күнүм таң менен десем. Жумуштар менен эле го күнүбүз. Жумуштар менен. Кайталап ырдагандан тажабаган ырыңыз? Кайталап тажабаган ыр Кечкелерде өргөн. Кечкелер көп ырдалган ыр Фаридам дагы деле. 10 жыл мурунку Алмаз менен азыркы Алмаздын 5 айырмачылыгын айтып өтүңүз. Ал учурдагы Алмаз аябай башкача Алмаз болчу. Кандай эле ошо? Мындай эч нерсе ойлонбогон. Бир дейли. Эч нерсе ойлонбогон, көп нерсени түшүнүп билбеген, ишенчек. 2. Аябай мурданда сабырсыз элем да мурда. 3. Дагы мурда айырмасы эмне болду экен? Ошол негизи 3 эле айырма дейсиз. Аны айтыңызчы, негизинен кыздарга кайсы Алмаз көбүрөөк жакчу эле? Кыздарга мурункуга дейм, Мурункубу? Тамаша билбейм. Анда кыздардан сураганда сөзсүз эстеп коюңуз. Кийинки суроо мындай экен. Просто мурда кыздарым көп болчу да, азыр кыздарым жок болуш керек. Азайып кетти. Азайып кетти. Себеби эмне деп ойлойсуз? Себеби бул өзүмдө эле болуш керек. Токтолуп
калдык. Мурда жаш кезибизде жүрөрчүбүз да көпчү. Анан кийин токтолуп калдык да, ошондон баш керек. Токтолдук чын эле 4-сынып. Токтолбой эле коюңуз да азыр кайра эле. Жаштай болуп эле жүрүңүз да ошондой кылды. Андай жаш болоюн деп келсең, бирок баары эле бар жүрөгүң эме болуп каткан. Өзүң эле эч нерсе кылгың келбей аткан да. Кыздарды карабай эле. Ошондой. Жакшы, кийинки суроомда экен, эмне себептен ырчы болууну тандадыңыз эле убагында? Эмне себептен? Негизи мен кичинекейимде кинолорду аябай көп көрчүмүн. Кинолорду көп көрүп, кино актер болгум келчү. Жан-Клод Ван Дамдын кинолору, ошол вакытта Жеки Чандын кинолору аябай мода болчу биздин вакытта. Ошол кинолорду көп көрүп, ошолорду актер болом дечимин негизи. Анан кийин эле эме болду го, жаңы муун келип, ырчылар чыгып. Анан ошо телевизордо 7-8 класс болчубуз. Улам эле жаркырап кит бараттан чыгып калышат, анан Бишкекке барайын, мен да ырдайм буюрса. Болуп эле. Шашпай кала дегенсизди. Эгерде актер болгон кызыксаңыз, азыр анча-мынча чымындар болсо керек да. Негизи кичинекей кезде аябай бай кинолорго кызыгып көрчү элем. Анан азыр андай деле эмем жок, көңүл жок көп деле тартылганга. Негизи мындай элестетпейм деле да. Бирок элестетпесеңиз деле, мисалы үчүн ар бир инсан ким болгусу келсе ошого демек көкүрөгүндө каалоонан бир аз таланты болот го. Анан азыр көрүп жаткан көрөрмандарыңыздан да актердук талантыңыз менен кубандырсаңыз, балким. Жок, мен негизи ошо кичинекейсиме ошентип кыялдангам, анан бирок кийин ошол нерсе калып калды да өзү элечи. Эч кимге пародия кылбайсыз, достор менен турганда деле. Жок, тынч эле. Тынч эле. Күлбөйсүз дагы. Жок, күлөбүз, бирок. Тамашалабайсыз да. Тынч эле да. Макул, анда кийинки суроого өтө берели, анда тынч эле. Чыныгы музыкант кандай болушу керек? Чыныгы музыкант эми билимдүү болуш керек. Албетте билим алып, ошо негизи эле ар бир тармакта ошо билимин алган адам баягы профессионалдуу болуп эсептелет да негизи. Ошо чыныгы музыкант билимдүү болуш керек. Бактыңызга жазылган нотаңыз табылдыбы же дагы деле издөөдөсүзбү? Бактыга жазылган нотады тетип калды десең тамаша билбейм. Эми дагы деле эмедебиз. Издеп атабыз, карап атабыз. Эмнеге сиз ушундай нота менен салыштырдыңыз болду экен? Эми бул ойго келет го мындай. Эми өзүбүз ырдайбыз да. Жалпан ошол канча нотанын башын бириктирип ырдап жүрөбүз, анан кайсынысына тың туш болор экен деген деле ой келип эле жазып койгом. Мен жазсам керек алдын, Ооба, сиздин жазганыңыздан уламсырап атпайбызбы? Анда сизге ошол туш боло турган, сиздин музыкаңызга жарай турган нотаны кандай болуш керек өзүнүн? Нота? Ооба, нота кандай болуш керек? Сиз издеген. Сапаттары кандай болуш керек? Келбети кандай болуш керек балким? Эми негизи мурда ошентип сураганда мындай болуш керек, анан кебетеси мындай деп азыр ойлонуп көрсөм, эч нерсе мындай бири-бирибизди түшүнүп, адам жылдызы келишет го бири-бири менен. Бири-бири менен сүйлөшүп, тил табышып, бири-бирине комфорт болсо эле болду экен негизичи. Калган ноталардын деле кереги жок болуп экен. Ошондой болуп калат окшойт негизи. Жакшы экен. Сизди сүйгөн инсан менен турмуш курат белеңиз, же болбосо тескерисинче сиз жоопсуз сүйгөн инсан мененби? Негизи бири-бирине заимдуу болуш керек деп ойлойм. Эркек сүйсө аялын кыйнап коет да. Анан же аял кыйнап коет. Ушундай да, ошон үчүн кичине бири-бирин түшүнүп мамиле кылган жакшы го дейм. Бирок эгерде ушундай эки тандоо эле болсочу, мисалы үчүн, же болбосо сизди сүйгөн адамды тандайсыз, же болбосо сиз аны жоопсуз сүйгөн. Мени сүйгөндү тандамакмын. Себеп? Себеп мындай кичине кененирээк кысылбай, жеңилирээк жашаган. Мына ушундай экен анда. Кийинки суроомда экен, качан үйлөнөсүң деген суроону Тамаша, мен сүйгөндү эле алсам керек эле. Аны убакытта көргөзөт да. Качан үйлөнөсүң деген суроону күнүнө канча жолу кыласыз? Акыркы убак аябай көп угуп калдым чындыгында. Өтө эле көп. Биринчи эле суроо ушул, качан үйлөнөсүң деген суроо болуп калды да. Күнүнө мисалы үчүн 15, 35, 45. Күнүнө негизи күндү деле азыркы учурда эч кимден укпай үйдө уктап калып атам көбүнчө. Эшикке чыкпайын, ушул сөздү укпайын деппи? Укпайын. Кечинде студияда көп жүрүп, эшикте көп жүрүп, анан күндүз уктап калып атам. Азыр жетип келдим да. 9:30 турдум бүгүн. Анан ал сөздү кээде укканга деле эме болбой калат. Уктап кичине эс алып. Сонун экен да. Анда Алмаз Шатаевдин сонун лайфхак. Эгерде сиз качан турмушка чыгасыз, же болбосо качан үйлөнөсүз деген суроону укпайм десеңиз, анда сөзсүз түрдө үйгө барып уктап калыңыз дейли анда. Кийинки суроомда экен, кайсынысын тандайт элеңиз?
таптакыр ырдай албай калуу же окуу жөндөмүн жоготуу? Ушундай тандоо болсо. Окуу жөндөмү? Окуу жөндөмү. Окуу жөндөмүн Жогото берип белеңиз. Окуттук да болду. Кереги жок дейсизби? Жашы кийинкиси мындай экен. Жашооңузду өзгөртө алган инсан. Жашоомду өзгөртө алган инсан. Жашоомду өзгөртө алган инсан деген кандай эле? Балким сиздин жашооңузга бир өзгөртүү алып келген же ошол инсандын аркасынан сиз башкача ойлонуп калгансыз, башкача жашап калгансыз айтор. Жашоону өзгөртө алган инсан. Билбейт экен мен кандай адам. Эч ким мен эле бирөөнүкүн өзгөртөм дейсизби? Негизи бирөө эч кимдин деле сөзүн укпайм, өзүм деле контролдо болсом. Бирөө келип жашоого өзгөртүп алган деле эч ким жок го. Жок, мындай жашооңуздун жакшырышына, өзгөрүшүнө себепкер болгон инсандарчы? Ошондойлор бар экен, тамаша билбейм. Кантип өзгөртөт экен? Айтор, сиздин жашооңуздун ээси өзүңүз эле. Өзүм Эч ким өзгөрткөнгө себепкер да болбойт, өзүнүн кеңешин да айтпайт, айтса деле укпайсыз. Бугам үйдөгүлөрдүкүн угам да. Жакшы экен. Кечирим сурай албай жүргөн адамыңыз барбы? Болсо эмнеге? Кечирим сурай албай жүргөн адам деле жок. Мен негизи ачыкмын өзүм. Таарынтып алсам же таарынып калсам сразу эле ачык эле ошол жерден чечем да. Негизи өзүңүз таарынчаксызбы? Жок. Таарынчак эмессиз. Өзгөчө жооптор үчүн чоң рахмат айталы. Сиздин эч кимди укпайм деген эле жообуңуз жакты. Негизи жашоодо деле мисалы үчүн ырды, жаңы чыгарма жаралганда деле кимдир бирөөгө мисалы үчүн кеңешип угузасызбы же эң негизи сизге эле жакса болдубу? Негизи ыр жазганда үйдөгүлөр угузуп калам, бирок баары бир мен өзүм тандаган ыр чыгат да. Өзүм каалап ичимен кайсын чыгарым келсе, эч кимден сурабайм дагы, өзүм менен бөлүшүп эле чыгарам. Эгерде жакындарыңыздын арасынан ошол ырга мындай негативдүү сөздөрдү угуп калсаңызчы, андачы? Жок, болот көрөсүңөр го деп мелдешип туруп эле чыгарам. Сизге эч нерсе болбойт экен. Эгерде кийин сиз турмуш курайын деп аткан учурда, сиз жактырган инсан ата энеңизге жакпай калды дейли, апаңызга. Андачы? Анда баары мени угушат. Баары мен тандоом. Ошондой эле болот да. Баракелли. Анда ушундай өз сөзүнө бекем болгон биздин сүйүктүү Өрчөй мырзабызды азыр сахнанын төрүнө узаткан турабыз. Кайсы чыгарма болсун? Азыр биринчи Жаным кой деген чыгарманы кап берейин. Кой десеңиз ал деле кой болуп калат да. Токтоо десеңиз токтоо болот. Кол чабуулар менен узаталы. Ал эми ардактуу көрөрман, бул нөтөрдө сиз дагы жөн турбастан бизге кошулсаңыз болот, кошо ырдап, кошо бийлесеңиздер болот. Себеп дегенде бүгүнкү биздин эң эле ачык, эң эле позитивдүү коногубуз Алмаз Шадаев Жаным кой аталышындагы мыкты музыкалык чыгарманы сиздерге ардайт, андыктан көңүлүңүздү бурабыз.
баракелди талантыңызга таазим этели. Алдыда дагы да Алмаз мырзанын өзгөчө кызыктуу маегин жана ошондой эле ырларына күбө болот. Ал мен бул мүнөттөрдө биздин катарга кошулчу дагы мырзабыз бар. Кызыл гүлүм аталышындагы мыкты музыкалык чыгарма менен Зарлык Камбаралиев. Ырдасын алдыңкы мүнөттөрдө ал эми ага чейин Айтурган Эрмекова ырдайт экен менин сүйүм. Мен мына сиз жогоруда айткандай эле куруттан алып, шашпай сүйлөшүп отурсак болот экен. Негизи эле кайсы жерде болбоңуз, эс алуудабы, жакындары мененби, сиз көбүнчө мындай тыйынча эле сүйлөшүп отурганды жакшы көрөсүзбү же активдүү болосузбу? Мурда активный болчумун аябай. Азыр кийинки учурда негедир көп ызычууда жакпайт, жактырбайм. Анан тынч эле болгон жагат да көбүнчө. Мурда ошондой болчу да аябай. Ызычууну жакшы көрүп, активный болуп, любой жерде ошондой болчу. Кийинки убакта ошондой болуп калды. Тынч эле, курут жеп эле отура берейин десизби? Жакшы экен. Негизи эле, эгерде сиз учурда ырчы болбосоңуз, кайсы кесиптин ээси болмоксуз? Туризм тармагында кетсем керек эле. Классташтарым бардыгы тең алыста, Америкада, Дубайда иштешет. Анан мен деле ошондойлордой болуп кетсем керек эле деп ойлойм. Учурда негизи чыгармачылыктан сырткары дагы башка иш менен алексизби? Сырткары жок, чыгармачылык эле. Бир гана чыгармачылык. Эң сонун экен. Анда жалпы чыгармачылыкты баалаган инсандар биз менен жакыныраак болуңуздар. Алдыда кызыктын баардыгы күтөт. Ал эми буга чейин сиздерге айткандай эле Зарлык мырза биздин катарга кошулайын деп турган экен. Кызыл гүлүм аттуу мыкты музыкалык чыгармасы менен андан соң биз курут бүткөндөн кийин жолугушабыз. Сиздер сүйгөн Сонун шоу программасы дагы да болсо өз берүүсүн улайт. Ардактуу көрөрман, жогоруда айткандай эле биздин коногубуз Алмаз Шадаевго болгон өзүңүздүн өзгөчө каалоо тилегиңиз же болбосо кызыктуу сурооңуз болсо түз байланышка чыксаңыз болот. 0312 39 21 83 39 20 64 номерун тересиз дагы түз байланышка чыгып өзүңүздүн сурооңузду берип, өзгөчө биздин белегибизге дагы ээ болсоңуздар болот. Дал ушул концертке чакыруу билети сиздики болот. Азыр болсо Алмаз мырза, кандайсыз? Аш болсун курут дейли. Негизи эле сизди Кыргыз эстрада жылдыздарынын арасынан баардыгы эле билишсе керек, YouTube каналында эң эле көп көрүүлөрдү топтогон ырчы катары. Негизи эле андай ийгиликке жетиш үчүн эмне кылыш керек? Андай болуш үчүн аракет го дейм. Аракетин жакшы элдин табитин таап, ырларды жазып, жакшы клиптерди тапыш керек. Мисалы үчүн, ошо сиз жогоруда айтып калдыңыз го, элдин табитин таап дегенде ошондо кандай өзүнүн бир жазылбаган эрежелери барбы? Эми баягы эл менен кеңешиш керек да. Кеңешиш керек. Кеңешишкенде өзүңдүн ойлоп, өзүңдүн ички сезимдериң менен сүйлөшүп кеңешесиң да. Жакшы экен. Азыр болсо кеңешчү кезек келген экен. Азыр көрөрманыбыз түз байланышта. Саламатсызбы? Алло. Алло, атабыз сизде? Саламатсыңар. Кош келдиңиз. Алмазга мен өзүм иним окшош да. Анан мен ойлодум эле, ошо Алмазчик биздин үйгө бир конок болуп кетсе деп ойлоп атам да. Анан ага чыгармачылык ичинде жакшы ырларды чыгарып, ушуну ырдаганы жагат да биздин үй бүлөбүзгө. Ошо келсе келип конок болуп кетсин деп атам да. Конок болуп кетсин деп конокко чакырып аткан экенсиз. Конокко чакырып атам. Анда дарегиңизди айтып коюңуз, анда барабыз. Мен эме да, Молодой гвардия Восточный 60, село Маевкада турам. Восточный 60 деген көчөдө. Келатканда, может, телефонду айтайынбы? Бияктан эме алып алалы, Азыр болсо эфир бүткөн соң сизге түз байланышка чыгып, катта сиз бизге байланышка номериңизди жазып, же болбосо кайрадан сиздин дайректи бирлеп алат. Караңызчы кандай сонун, э? Рахмат байке. Конокко чакырып. Негизи эле көппү ушундай үйгө конокко чакырып? Сиз барасызбы анан? Негизи, деме карайсыз, эмеге карап, анан барып. Эмнесин карайсыз? Чакырам мындай жакшы адышы чакырса барабыз. Анан адышы чакырса барбайбыз. Ошондо кантип аныкташ керек. Байке мына сонун чакырды да барабыз. Анда байкедей болуп чакыргандарга барат экенсиз да. Байкедей болбой чакыргандарчы кандай чакырышат? Андайлар. Орусча айтканда эси чок келип кетти депти. Сонун экен. Антактуу көрөрман, эгерде сиздин дагы айта турчу сөзүңүз же чакыра турчу
конок катары дагы болсо айтор, же болбосо бизге түз байланышка чыгып, сурооңузду берип белекке ээ болом десеңиз, түз байланышка чыксаңыз болот. Азыр болсо көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Келиңиз, сиздин каалоо тилек сурооңуз. Мен Алмаз байкеге суроом бар. Биринчиден жаралмачылыгын колдойм, абдан жагат. Негизи эле менин кумир тутам. Мен көрманымын десем болот. Стили, өзүнүн жүрүш турушу, ар бир ырларын мен аябай күтүүстөн угам. Аябай сыйлайм Алмаз байкени. Чоң рахмат, атыңызды айтып коюңуз. Десек алыстап кетти окшойт. Ошондой болсо дагы аябай чоң рахмат айталы. Чоң рахмат. Биз дагы жакшы көрөбүз. Мен эми сыйлаган ар бир көрманымды мен дагы эки эселеп жакшы көрөм, эки эселеп сыйлайм. Негизи мындай болду эле, көрмандардын арасынан өзгөчө бийкечтерди кандайдыр бир чектен ашып сизди жакшы көрүп, үйүңүзгө чейин келип, же болбосо өзгөчө белектерди берип, кетпейм анан сизди кеттирбейм деген учурлар болду беле? Андай учур деле көп деле болбойт го дейм анда. Азыркы эмеде андай болбойт го. Жок, мурунураак дейли, макул. Мурда. СМСтер жазып, ушундайлар болуп, подаркаларды алып калабыз, анан чектен ашкан деле андай жок. Негизи эле сиздин өзүңүздүн аудиторияңызды кандай деп элестетесиз? Меники, менин көрмандарым, угармандарым кичине эме мындай карапайым, мындай кичине тарбиялуу, тартиптүү адамдар деп ойлойм да. Чектен ашкан, жанагындай клуб-слубда, көчөлөрдө жүргөндөр эмес да. Мындай тынч, жүрөгүндө ыйман бар адамдар. Дал ушул эми мага барыр деп ырдап коёю. Негизи эле ушул чыгарманы жаратардын алдын ушунчалык сизге бир көп көрүүлөрдү топтогон болот деп ойлодуңуз беле? Негизи эле чыгарманын ийгилик алып келерин алдын ала билгенге болобу? Алдын ала эрис экөөбүз ошо сүйлөшүп, индиреже болуп сүйлөшүп отуруп анан сценарийин жазып, бул клип, эрис айткан бул клип аябай жакшы көрүлөт же такыр көрүлбөйт деген да. Анан жакшы көрүлүп кетти да. Берке Нурлан дозубуз ошо бир утун алдырып экен да. Ал негизи элечи. Урданан ошо Нурлан тартытканда эринис карап, ошо аябай жакшы көрүлүп кетиши мүмкүн. Ошо Нурлан үчүн же болбосо көрүлбөй калышы мүмкүн деп ошенткен да. Анан көбүнчөсү ошо клиптен ошол жанагы жерлерди бутун алдырып, баскан ошол жерлер аябай эме го. Мындай таасирдүү го. Ошондон улам дагы көп көрүүчү топтодош керек деп ойлой берем өзүм. Андан кийинки эле дагы кайсы чыгармаңыз көп? Андан кийинки Эки жүрөк деген чыгармам бар, ошо 15 миллион. Анан Жаным эй 10 миллион бүт эле ушундай экен. Жалаң эле миллиондорду кучактап эле отурат экенсиз да. Эң жакшы мындан ары дагы ар бир жараткан, ар бир ырдагандарыңыз мындан да көптөгөн миллиондор көрүүлөрдү топтой берсин. Азыр болсо биз сизге эркин микрофондо сунат экенбиз. Жалпы кыргыз элине жакшылыктарыңыздар, түнүңүздөр бейпил болсун. Сіздерге да ийгилик болсун, буюрса жакшы ушундай эфирлерден көрүшүп тура берели. Чоң рахмат. Айтор, бүгүн Алмаз мырза, эгерде азыр көптөгөн инсандар азыр уйкуга аттанганса, Алмаз мырза эми араң уйкусу ачылып ойгонуп аткан учур. Андыктан сизге кутман таң дейли. Келгениңизге чоң рахмат. Дагы да болсо элдердин жүрөгүнөн орун алчу чыгармаларды жаратып жүрө бериңиз. Азыр болсо биз сизди сахнанын төрүнө узаткан турабыз. Эми бул ирет кайсы чыгарма болот? Бул ирет Кызганамын деген чыгарма болсун. Жаңы акыркы жазылган чыгармалардан. Негизи кызганчаксызбы? Ойлонуп калдыңыз го? Билбейм. Өтө деле эмес мындай. Чеги менен болсо керек. Чеги менен. Анда кол чабуулар менен сизди сахнанын төрүнө узатабыз. Негизи эле айтып коюшат го, сүйүү бар жерде кызгануу болбосо анда бир аз кызыксыз болуп калат деп. Андыктан чеги менен болсо да кызганып туруңуздар. Бул да болсо сүйүүнүн бир билдирүүсү деген ойлор менен биз көңүлүбүздүн бардыгын сахнага бурабыз. Уктай албай сен ойлоп, түшүм сенсиң. Жок азындай бийикте гүлүм сенсиң. Жазымырым сагарнап,
Gülüp koyson başkaga, süylep koyson başkaga, kızganamın özündü sen bilbeysin. Gülüp koyson başkaga, süylep koyson başkaga, kızganamın özündü sen bilbeysin. Oylop tapkan jomoktu aytkanımsın, aldan eles görüngör jalganımsın. Dolgun yıldız ay jarık asmanımsın, dastan bolup yazılgan armanımsın. Dastan bolup yazılgan armanımsın. Gülüp koyson başkaga, süylep koyson başkaga, kızganamın özündü sen bilbeysin. Gülüp koyson başkaga, süylep koyson başkaga, kızganamın özündü sen bilbeysin. Gülüp koyson başkaga, süylep koyson başkaga, kızganamın özündü sen bilbeysin. Gülüp koyson başkaga, süylep koyson başkaga, kızganamın özündü sen bilbeysin. Баракелли, чоң рахмат айталы. Бүгін бізге жалпыбызға, көрермандарға дағы өзгөчө маанай тартылап берген Алмаз Шадаевқа біз ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да болсо көптөгөн чыгармаларды жаратып, биздин эшигибизге дайыма жума сайын сиз үчүн ачык жаңырларыңызды биз кошколдоп күтүп алууга даярбыз. Кызмат болгон мен Айзада, сиздер менен коштошпойбуз. Болгон гана кийинки эфирден көрүшкөнчө дейбиз. Ал эми бул мүнөттөрдө сиз азыр дасторкондун төрүндө турсаңыз, тамагыңыздар таттуу болсун. Ал эми таттуу уйкуга кеткен атсаңыз, бейпил түн каалайлы. Бар болуңуздар.